Бишкек шаарында 2022 жылдын 3-ноябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Өттү добуштан. Неме кайра каттоо бериңиздер. Урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар. Көңүл буруп катталсаңыздар. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда аталган маселени добушка коем. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Рахмат. 64 макул, 19 каршы 83 биринчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 62, 21 каршы бары 83, катталды 83, экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Үч окууда кабыл алынды. 64 депутат макул, каршы 19 бары 83, катталды 83. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, добуш берүү маалында процедурный берилбейт. Кечиресиз. Экинчи маселе боюнча 2022 жылдын 3-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпирабад Анжан суу сактагычын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштөө, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин чечими окуу үчүн комитеттин төрагасы Улан Бердибаевга сөз берилет. 2022 жылдын 3-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпирабад суу сактагычын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин 2022 жылдын 15 ноябрында каралган жана төмөнкүдөй корутундага келди. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25 беренесинин 10 бөлүгүнүн 8 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине бир эле мезгилде 3 окууда кабыл алуу сунушталсын. Нурланбек Тургунбекович, бул жерде дагы эски регламенттин нормалары көрсөтүлгөн. Ошону стенограмма үчүн айтып коеюн. Рахмат. Рахмат. Мыйзам артка карай иштебейт. Ал маселе эске алынган. Урматтуу депутаттар, 2022 жылдын 3-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпирабад суу сактагычынын
суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин чечими жактырылсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Рахмат. Макул 64, каршы 18, баары 82, катталды 83 өттү. Кайра коюлбайт, жаңы регламент боюнча эсептелинет. Ушул аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 65, каршы 17, баары 82, катталды 83, экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Макул 65, каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Рахмат, барыңыздарды куттуктайм. Азыр. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Азыр эле ушул жыйын башталаарда Кыргыз Республикасынын конституциясын, мыйзамдарын аткарууга ант берем, антымды бузсам жазага даярмын деп министрлер убада беришти да. Биз депутаттар дагы ошондой убада бергенбиз. Мен стенограмма үчүн айтып коеюн. Жаңы регламент боюнча, урматтуу кесиптештер, чек араны өзгөртүү жөнүндөгү мыйзамдар 3 окуудан кем эмес каралат. Ар бир окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт өтөт деп турат. 10 секунд деп турган жок ал жерде. Бул дагы менин талабым эмес, урматтуу жакшылар. Бул дагы регламенттин талабы. Азыр айтасыңар, өзгөчө абал болгондо дагы социалдык экономикалык маселе каралганда. Бул мамлекеттик чек ара өзгөрүп атат. Мамлекеттик чек ара жөнүндөгү мыйзамдар 3төн кем эмес, керек болсо 4-чү окууга барат деп турат. Карап көрүңүздөр. Эмне үчүн мыйзам чыгаруучу ушундай оор процедураны киргизип койгон? Чек арага шашпагыла деп киргизген. Карагыла, кылдаттык менен изилдеп чыккыла деп ушул нормаларды киргизген. Биз азыр 5 мүнөттүн ичинде 3 окуудан ала салдык. Бул да мыйзамсыз. Бул да мыйзамсыз. Садыр Нуркожоевич биздин мамлекетте мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылат деп айтып келатасыз. Мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылса, мына ушул туура эмес болуп калыптыр, кечирип койгула, көбүрөөк аракет жасап коюптурбуз. Биринчи окуудан кабыл алдык, экинчи окууга даярдык көргүлө деп коюшуңузга керек. Себеп конституциянын кепили өзүңүзсүз. Мына ушул норма мен кабыл алган эмесмин, дагы бир жолу айтам. Мына ушул норма турат. Биринчи, экинчи окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт, бирок 30 күндөн ашык эмес деп турат. Муну каяка алып барабыз? Буга эмне дейбиз? Кандай кылабыз? Мен муну дагы стенограмма үчүн айтып койдум. Келечектеги урпактардын алдында биздин ата бабаларыбыз канчалык мыйзамды сыйлагандыгына бир көргөзмө куралы болуп калсын. Аман болгула. Анан аягында айтарым. Чек араны чечкендер мен үчүн баатыр деп көп киши айтты. Кытай менен чечип койгон депутаттардын баарына баатыр наамын берүүнү сунуштайм.
Қазақстан менен анда 105 элек, Кытай менен чечкенде, Қазақстан менен маселени чечкен, чегараны чечкен 90 депутатка дагы Кыргыз эл баатыры деген наамды берип коюшуңуздарды сунуштайм. Аларды тепкилей бербей, Кыргыз эл баатыры кылып араңарга кошуп алууга. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, албетте бул өтө орчундуу, маанилүү маселе болгондон кийин бул жерде талаш тартыштын болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ар ким өзүнүн сөзүн, пикирин, оюн, добушун берүүгө акылуу, баарына жетиштүү түрдө убакыттагы сөз да берилди. Эч ким капа болбош керек деп ойлойм. Ал эми сиз бир аз Адахан Кимсамович менин дарегиме айттыңыз, тиякты биякты карабай, баш чайкаса ошого карап иш кылам. Мен эч кимдин көзүн карабайм, эч кимдин көзүн тиктебейм. Мен конституция менен регламентти гана карайм. Регламенттин талаптарын биз эске алганбыз. Сиз айткан мыйзамсыз деген учурлардын бардыгын биз эске алып, ошонун негизинде алып бардык. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Бардыгы регламенттин чегинде болду. Мен муну стенограмма үчүн айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, анда соңку сөздү сүйлөө үчүн Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровда сөз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттар, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Ушул тарыхый моментте биз менен чогуу болуп, жоопкерчиликти моюнга алып, добуш берип, Өзбекстан менен чегара маселесине чекитти койдук. Эми Кудай буйрса, Тажикстан менен чегара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Кудай буйрса, тоскоолдуктар болбосо, жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз. Биз бардык өлкөлөрүбүз менен, кошуна өлкөлөр менен, 4 өлкө менен тең ынтымакта жашашыбыз керек. Түбөлүк достукта жашашыбыз керек. Эч качан ок атылып, бир дагы солдатыбыз, бир дагы жараныбыз каза болбош керек. Биз биринчи кезекте ушуга басым жасашыбыз керек. Кудай буйрса бүтүрүп алып келебиз. Биз чегараны бүткөндөн кийин, мына бүгүн айтылып өттү, мына 199 миң квадрат метр болсо, эми 210 миңден ашыгыраак квадрат километр болуп биздин картабыз чоңоюп атат. Тажикстан менен да бүтүрөбүз. Ошондо биз мына Кыргызстан бүтүн Кыргызстанбыз. Кыргызстан коопсуз Кыргызстанбыз деп айтсак болот. Азыр биз бүтүн эмеспиз, жарты Кыргызстанбыз. 30 жылдан бери кескилеп, бере жарты кылып салышкан. Биз азыр кайра кайтарып бүтүн кылып атабыз мына. Көрдүңүздөр аны. Документал, тарыхый документтер менен көргөзүп бердик сиздерге далилдеп. Ошондо гана мына бизде азыр чегараларды чечкенден кийин, ратификация бүтүп барын точканы койгондон кийин, анан биздин эле өлкөдө эмес, жалпы Орто Азия өлкөлөрүндө тынчтык орнойт. Мына ушундай үмүтүбүз бар. Дагы бир жолу колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат.